Сооротуучу Кудай. 10-апрель. Мен Теңирдин жакындыгын сезбей калсам, эмне кылышым керек? Эгерде сен Теңирдин жакындыгын сезбей жатсаң, анда анын айткандарына кайдыгер мамиле кылып калгансың. Эгер адам Кудайга баш ийбесе, жашоосун уланта берсе, абийириңдин үнү акырындап азая берет. Ошентип Кудайдын үнүн укпай калат. Мындай учурда эмне кылганың туура болот? Теңирдин алдына кел. Тил албастыгың үчүн кечирим сура. Кудай сага жумшак, ийкемдүү жүрөк беришин суран. Андан кийин Кудайдын сөзүн көбүрөөк окуганга аракет кыл. Забур китебин көбүрөөк оку деп кеңеш берет элем. Забур китеби жүрөккө тийип, таштай катып калган жүрөктөрдү жибите алат. Негизи эле Кудайдын сөзүндө күч бар. Аны көп оку жана окуганыңды жашооңо киргизип, тил алчаак бол. Кудай болсо эч качан сени калтырбайт.